Өзүм эле адамы көп ыйлаган, бирок бүгүн аябай мындай бир көзүмөн жаш келди. Жубайлар келишти да. Айтпай эле койгон каяктан экенин. Мындан 2 жыл мурда келген. Gelin apası менен келген да. Күйөөм кетип калды, мага талак берип. Сурасын талак түшкөндө эле эмес, бирок талак бер деп жүрөт, ана башка үйлөнүп алды деп. Анан мен күйөө бала келсин деп кетип бергем. 2 жылдан кайра бүгүн келишти. Бирок ошондо эле түшпөгөнүн билгем. Анан күйөө бала жок, анан басылет айтканда эмне пайдасы бар? Сен сабыр кыл дегем. Анан ошо келин күйөөсү кетип калса дагы кайынжутта мамиле үзбөй барып келип небересин алып барып, азыркыча мамиле үзүлбөптүр да. Анан мен айткам бир күн келет, келгенде келесин деп бүгүн келишти. Анан күйөө баладан сурап атам да. Сен эмне болдуң, андай мындай десем айтат. Bir aya экинчи аял алмал кетип калды дейт. Анткени аларга менин ата-энем жакпады дейт. Ата-энеме дейт, муну келин жагат дейт. Анан ал gelin менен келди, үйлөнүп алып, экинчи аялы менен келгенде ана бул кеткенге туура келди. Мен бул аялым кеткенден кийин дагы дейт, апам дейт, ушу биринчи аялым дейт, калып калган пайпагын көрүп дагы ыйлай берет, gelinin сагынып дейт да. Эми gelinin пайпагын көрүп сагынып ыйлаган кайнене бул эмне деген аял? Атам дагы жакшы көрөт дейт да, ошону сагындык дей беришет дейт. Неберени сагынган эмес, gelinin өзүн дейт. Шунчалык кызмат кылган экен. Мен ажырашып алып кетсем дагы мага каттуу айтпаптыр атам апама дейт да. Анан ушу gelin 1 жыл бизди келбей калды, мен аялым жеп кетип калды дейт. Ошо пайпактар анча-мынча калып кетсе керек да. Ошо gelinin пайпагы коюшту, апам пайпагын көрүп gelin дестеп ыйлайт деди да. Бул кандай бактылуу gelin. Кайнене gelinin пайпагын көрүп ыйлаган, бул билбейм мен каерде ушундай болот. Биринчилер сөз. Ушундай экен. Эмнеге айткым келди аны билбедим. Айтайын дегеним, атасы арак ичет, кайнатасы арак ичет экен да. Анан экинчи келин ошол атасы арак ичет экен деп чанып бир неке кылышты да. А бул арак ичкен кайната дагы муну жакшы көрөт, намаз окуган келин. Ушуга да жакшы мамиле кылат экен дагы, ушунчалык жакшы көрөт дейт, урмат кылат, сый кылат дейт. Анын кайненеси пайпагын көрүп ыйлайт экен, ушуну келин жакшы келин болчу деп. Демек арак ичсе дагы кызмат кылыш керек.